Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сапаттуу уруктарды сунуштоо менен эле чектелип калбайбыз. Бүт ото чөптөрдү тазалайт. Жазы жалбырагын, ийне жалбырагын, көп жылдык жана бир жылдык ото чөптөрдүн баарысын тазалайт. Булардын баары бүт зыянкечтерге иштейт. Зыянкечтерди коргоо катары баардык түрү бар bizde. Ар бир препарат өзүнүн норма расходу болот. Мисалы үчүн 10 литр сууга мынча грамм кошуш керек. Ошол колдонуп аткан сууңардын температурасы, pH, анан эрте менен чачыш керекпи же кечинде чачыш керекпи өтө маанилүү. Анан ошол бочкасына жарымдан суу куюп коюп, андан кийин анан кошуш керек. Майда тамырлардын өнүгүшүнө жана тамырынын терең жерге киришине сахарная свекла, семечко айтор баардыгына жарай берет экен да бул. Түшүм алгача бүт стадиясына керектүү азык затты бере алган удобрениялар бар. Менин атым Мирбек, фамилиям Абдратегин, Агриматка Кыргызстан агро компаниясынын генеральный директору болом. Сапаттуу уруктарды сунуштоо менен эле чектелип калбайбыз. Себеби уруп алгандан кийин, өстүргөн, өнүп чыккандан кийин ар бир айыл чарба өсүмдүгү ар кандай ото чөптөргө, ар кандай курт кумурскаларга, ар кандай оору илдеттер менен ооруйт. Ошолорду дагы дыйкандарга камсыз кылыш үчүн биздин эми жалпак тил менен айтканда химия деп коелу, агрохимия деп коелу. Ошол агрохимияларды менен тааныштырып кеткенбиз. Биз 2-3 компания менен иштейбиз. Бул Түркия өлкөсүндөгү Agrobest, AgriScience, Entosaf деген компаниялар. Эми аларга кыскача эле токтолуп кетейин. Agrobest, AgriScience, Entosaf бул ошо Турцияда Европага өндүрүп саткан сапаты боюнча эң жогорку айыл чарбасына керектүү химияны өндүргөн компаниялар болуп эсептелет. Европадагы сатышат. Поставка кылышабы Европага. То есть Европанын стандарттарына жооп берген айыл чарба керектүү химияны өндүргөн компаниялар менен иштешебиз. Себеби биз дагы жана айтып кеткендей эле биздин дыйкандарга сапаттуу ошол маселесин проблемасын чече алчу дары-дармектерди сунушташ үчүн биз дагы ошондой компанияларды тандап иштейбиз. Эми негизинен жалпылап айтканда бул айыл чарба керектүү дары-дармектер 3кө бөлүнөт. Бул биринчиси гербицид деп коет. Бул гербицид бул ото чөпкө каршы иштечү дары-дармек. Бул айыл чарба өсүмдүктөрүндө ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу, бир жылдык же көп жылдык ото чөптөр болуп бөлүнөт. Ар биринин өзүнө жарашуу, өзүнө жараша жана өскөн культурага жараша гербициддер болот. Ошого жараша туура тандап, туура колдонуш керек. Мисалы, туура эмес чачылып алса, ошол поледагы өсүрүп аткан культура бүт өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн гербициддерди аябай аяр мамиле кылыш керек. Жанагы мен айткандай, ал ото чөптүн түрүнө жараша бөлүнөт. Жанагы мен жүгөрүгө айтып кетейин. Биздин жүгөрүдө Метагри, анан Калсон деген 2 гербицидибиз бар. Булар жүгөрүнүн ичиндеги бүт ото чөптөрдү тазалайт. Жазы жалбырагын, ийне жалбырагын, көп жылдык жана бир жылдык ото чөптөрдүн баарысын тазалайт. Экөөнү аралаштырып туруп жүгөрүгө чачканда жүгөрүнүн ичинде эч бир ото чөп калбайт. То есть мисалы сапатсыз жүгөрүгө каршы гербициддерди колдонсоңуздар, аны менен сиз 2-3 жолу чачып, кайра тракторго расход болосуздар, чачкан кишиге убакытка расход болосуздар, убакыт дагы кетет да. Ошон үчүн дыйкандарга сунуштарым жүгөрү уругунда сапаты жакшы бир жолу обработка менен ичиндеги ото чөптөрдүн баарысын тазалачуу гербицид катары мен биздин жүгөрүчү дыйкандарга Метагри, Калсон гербицидин сунуштайм. Ошону менен бир бет кылып эле бүтүрүп кетсе болот экен да. Кайра ото чөптү унутуп койсо болот экен. Муну менен колдонгондо. Мындай универсалдуу препарат экен да. Эми андан сырткары экинчи бул айыл чарбада керектүү дары-дармектерде бул инсектицид деп айтылат. Бул инсектицид ошол айыл чарба культура өсүмдүктөрдүн ичинде курт кумурскалар жейт, чегиртке жейт, кемирүүчүлөр, ошондой зыянкечтер деп коелу, зыянкечтер болот. Ошол зыянкечтерге колдонулчу препараттардын аты инсектицид деп коет. Инсектициддерден мисалы
бизде күчтүү инсектицидтер, биздин негизи инсектицид ассортиментибиз аябай күчтүү, аябай көп. Анан ушул жерден белгилей кетчү нерсе, дыйкандар өзлөрү көнгөн эле жанагы зыянкечтерге каршы, мисалы үчүн карат же B58 деп кайра чача беришет. Ал жерге чачып атып, ал жер өзү ошол аймак, ошол культура ага деген аябай иммунитети күчтүү болуп, ага иштебей калган болот. Ошон үчүн бир зыянкечке дайыма эле бир препаратты чача бербеш керек. Ага улам алмаштырып туруш керек. Ошондо анан эффективдүү болот. Ошон үчүн дыйкандарга өтө маанилүү нерсе, зыянкечтерге каршы колдонгон инсектицидтерди улам алмаштырып чачышыңар керек. Мисалы үчүн деген ар кандай тыля деп коет, шире деп коюшат, курт кумурска, клеш деп коюшат. Аларга бир инсектицид чачкандан кийин бир 10-15 күндөн кайра пайда болсо, ошол инсектицид эмес, башка инсектицид чачыш керек. Потому что тиги биринчи чачкан инсектицидти кайра чачсаңыз, ага туруктуулугун көрсөтүп калат уже. Ошол өтө маанилүү нерсе, ошону дыйкандар унутпаңыздар. Анан биздин жакшы күчтүү инсектицидтерден эми баарысы эле күчтүү, белгилей кеткен нерсем Лордер бар, Gold Plan бар, Arando бар, Best Alpha бар. Булардын баары бүт зыянкечтерге иштейт. Но жанагы эмне үчүн ар кандай түрү бар деген суроого айткым келет. Мисалы, ар бир культураны дагы өскөн зыянкечтер ар башка болот. Ошого жараша баардыгына зыянкечтерди коргоо катары баардык түрү бар бизде инсектицидтердин. Ар биринин атын айтканда, андан сырткары сиз жана айттыңыз клеш деп. Клешке бул акарицид деп коет. Акарицидтер бизде да бар. Эң күчтүү акарицидтер бизден Этогард, Абагард, Евроголд. Анан акарицидтерден жанагы клеш деп коет, жөргөмүш кыргызчасы. Маанилүүлүгү, мисалы, булар жумуртка кезинде, анан чоңоюп калган кезде, өтө чоңоюп кеткенде бөлүнөт да. Мисалы үчүн жумуртка кезинде биздин мо Евроголдду чачканда эле, анан дагы ушуну белгилей кетчү нерсе, дайыма дыйкандарга сунуштарым бир ушул отоочу, айрыкча зыянкечтер менен ооруларга алдын алуу керек. Ал уже ооруп, зыянкечтер каптап кеткенден кийин, ал сиздин түшүндүрүүңүздү итак эле түшүрөт. Ошон үчүн дыйкан биздин айткандай күчтүү профессионалдуу агрономдордун сунушу менен урукталгандан кийин ошого керектүү кайсы зыянкечтерге кайсыны чачам, кайсы оорусуна кайсы чачам, эртелээк уже даяр болушуңар керек. Ошон үчүн ал боло элек деле алдын алып койгондо, ал оорубайт, зыянкеч каптабайт, түшүмдүүлүгү, качествосы дагы жакшы болот. Ошол өстүрүлгөн культуранын алдын алган негизи жакшы болот да. Уже каптап неметип кеткенден кийин ал кандайдыр бир деңгээлде түшүмдүүлүктү, анан ошол культуранын сапатын түшүрүп коет. Жана мен айтып өткөндөй, жумурткалар кезинде Евроголд чачса болот. Андан кийин жумурткадан эң чоң стадиясына чейин бул Этогард, бул мындайча айтканда клештин, жанагы жөргөмүш кененин бүт түрүн өлтүргөн эң күчтүү препарат Этогард. Эң күчтүүсү ошкенде. Ошонун баасы канча? Мунун сунушталган баасы 890 сом. Бирок мунун норма расходдор боюнча дагы бар да, аны уже жана айткандай технологиясы сакташ керек. Мисалы үчүн ар бир препарат өзүнүн норма расходу болот. Мисалы үчүн 10 литр сууга мынча грамм кошуш керек. Андан сырткары 1 гектарга канча кетиш керек, ошол экени туура агрономдун сунушу менен жасаш керек. Андан кийин фунгицидтер деп коет. Фунгицидтер булар ошол экени айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттери, оорулары болот. Мисалы алмада парша деп коет, дагы ар кандай көп түрлөр, оору көп түрлөр бар да. Ошол экени сиз айткандай грибковый болезньдер, аларга да каршы биздин препараттарыбыз көп. Бул жерде эми атын айтып өтсөк, Имбат бар, Броадер бар, Миксевер бар, Агрисейф бар, Пертрак, Вердунь бар. Булардын баары ошол илдеттерге жана оорулар, бактериялык ооруларга иштеген. Бир орточо баасын көрүүчүлөргө кичине маалымат катары. Эми орточо баасы буларда мындай болот да, бакыл ар бириники ар башка болот. Ар бир ооруга ар башка. Анан муну ошол кайсыл ооруга, кайсыл илдетке жараша, кайсы препарат экенин билип туруп айтпасак, орточо баасы деп айтканда дыйкандарга туура эмес маалымат берип койгон болуп калабыз да.
алардын өзүнүн мындай индивидуальный подход менен ар бир илдеттин өзүнө жараша дарынын өзүнүн баасы болот. Ошон үчүн ошо силерге ошондо мындай дыйкандар чалат, агрономдор адистерге чалгандан кийин алардын көйгөйүн түшүнүп алып туруп андан кийин силер сунуштайт экенсиңер да. Ошондой баалары ошондо чыгат да туурабы көбүнчө. Анан жыйынтыктап айтканда, урматтуу дыйкандар, айыл чарбасын коргоодогу дары-дармектерде өтө маанилүү нерселердин бири бул ошол колдонуп аткан сууңардын температурасы, pH, анан эртең менен чачыш керекпи же кечинде чачыш керекпи өтө маанилүү. Мисалы үчүн дыйкандарга агроном сунуш бербеген жерлерден алып алат дагы күндүн ысыгында чачып салат. Же шелоштуу же кислый сууну колдонуп чачып салат. Же муну сууга туура аралаштырбай чачып салат. Дары-дармек иштебей калса, анан өзүнүн эмгеги, убактысы текке кетет. Ошон үчүн өтө маанилүү нерсе. Дары-дармектерди колдонуп атканда кээ бир талаптарды сакташ керек. Бул жана айтып өткөндөй суунун температурасы, pH, анан күндүн салкын кезинде, шамал болбогон кезде чачыш керек. Ушундай тонкостор бар экен да. Муну негизи ушул препараттарды сатып атканда производительдердин келгенде ошо инструкциялар болот да. Болот, жазылып турат. Болот, бирок ошого жараша бирок бар өзүнүн жерине жайгашкан жери бар, климаты бар, ошого тоже индивидуальный адис керек ага. Көпчүлүк дыйкандар мындай кылат да, баягы препаратты базардан, дүкөндөн сатып алат, барып дагы анан ошо чачкан трактористке же бирөө мону чачып бер деп акчасын төлөнбөйт. Тракторист анын ошол экенин сактабай коет. Бочкага куят дагы сууну куяттырып чачып салат, ысыкта чачып салат же аралаштырбай чачып салат. Ошолорду дыйкандар өзү көзөмөлдөш керек ошону. Андан сырткары нерсе, мисалы үчүн эки препаратты аралаштырып чачкыла деп атпайбы? Мында деген мунун да аралаштыруунун методдору болот. Мисалы деген муну ошол керектүүсүн өлчөмүн алып алып, өзүнчө сууга аралаштырып, бул препаратты башка өзүнчө чакага же идишке аралаштырып, анан ошол бочкасына жарымдан суу куюп коюп, андан кийин анан кошуш керек. Мисалы үчүн экөөнү прямой бир идишке кошуп салганда реакция жүрүп кетип иштебей калат. Бул да маанилүү нерсе. То есть айтайын дегеним, ар бир препаратты отдельно бир идишке сууга аралаштырып аябай чалып алып, андан кийин анан основной бочкага кошуш керек. Эми бунун химический вещество болуп аткан соң аябай мындай ыкылдаттык менен аябай маани берип, ден соолугунун өзүнө дагы инструкциялары болуш керек туурабы? Ошолорун дагы айта кетели. Анткени кээ бир кишилер мындай дыйкандар эчтеке болбойт деп эметет, бирок кичинен баары ден соолукка зыян туурабы? Дагы бир жолу жана кайталап кетейин. Кайталап кетейин себеби биздин компаниянын максаты ошо дыйкандарга туура маалымат, туура сунушту бериш керек. Дагы бир жолу кайталап кетейин дегеним, айыл чарба колдонулган дары-дармектерди өзүңүздүн культурага колдонуп атканда маани бериш нерселер бул ошол эки суунун температурасы, pH, анан салкын кезде, шамал жок кезде колдонуш керек. Андан сырткары ар бир дарыны отдельно бир идишке сууга аралаштырып, аябай аралаштырып алып, анан основной бочкага кошуш керек. Ушуну сактаңыздар, муну сактабасаңыздар, же ошол чачкан трактористти же саткан компанияны күнөөлөп каласыздар да. Ну, идиштер калып калат го. Биз сууну ичип туруп идиштердин рецепти дейбиз го. Булардын кандай кеңеш бересиңер? Ушулардын зыян болгон соң кандай жок кылыш керек буларды? Муну бул өзүнүлөрүнүн ар биринин таарасында жазылган. Бул айыл чарба тармагында колдонулган дары-дармектерди колдонгондон кийин мунун дары-дармекти бир жерин тешип кесип салгыла дейт. То есть суу бир нерсе колдонгонго жараксыз болуш керек. Булар башка эч жерде колдонулбаш керек. Булар утилизацияга кетиш керек. Өкүнүчтүүсү биздин өлкөдө пока ошол химиялардан чыккан таараларды утилизация кылган программа иштеп чыга элек. Бирок менин ушумча ушул жакын арада ошол иштеп чыгып атат. Ошондон кийин бул таараларды чогултуп ошол жака утилизацияга кетиш керек. Анан негизи эле айтайын дегеним, баягы адамбыз да баарыбыз дыйканбыз. Кез-кезден май куюп алабыз, суу куюп алабыз же башка нерсе кылабыз. Эч качан химиядан бошогон идиштерди эч качан колдонбоңуздар. Мындай алып туруп өртөп салып өртөп салганда экологияга зыян. Муну деген ошо жанагы тешип салыш керек. Башка эле мындай тамак ашка керексиз жерлерде колдонуш керек да. Тамак ашсызга керексиз жерлерде колдонуш керек. Ошого маани бериңиздер колдонгондон кийин.
айыл чарба өсүмдүгүн уругунан кийин керектүү дары дармегин алгандан кийин ошол эле культураны өзүңөр каалагандай жакшы өсүп өнүгүү жакшы качестводагы түшүмдү бериш үчүн ошол өсүмдүктөр өзүнө керектүү азык заттар керек. Бул азык заттар бул эми жөнөкөй тил менен айтканда удобрение, жер семирткичтер. Жер семирткичтердин эки түрү болот. Бул топурак менен берилчү жер семирткичтер, анан жарбырак аркылуу берилчү жер семирткичтер. Топурак менен берилчү жер семирткичтерге бул азот, фосфор, калий, нитрат, кальций кетет. Бул топурактарды жерди айдап атканда ошого кошо жерге берилет. Жалпылап айтканда бул макро удобрениялар деп коет. Мезо удобрениялар деп коет. Булар мисалы үчүн сера, бор жана башка бир 3-4 түрү бар. Кальций булар, алар дагы топурак менен берилет. Анан эң маанилүү нерсе бул өсүмдүктөрдө микроэлементтер дагы жетишсин. Например, жез, бор, цинк жана башка сыяктуу микроэлементтер. Алар жалбырак аркылуу гана, анан тамчылатма сугаруу аркылуу өсүмдүктөр ала алат. Мисалы үчүн макро удобрениялар менен алар аралашпайт, ошон үчүн аларды сөзсүз да колдонуш керек. Биздин компания ошол жалбырак аркылуу берилчү удобренияларды сунуштайбыз. Биз бул жерден доктор Тарса деген дүйнөгө белгилүү компаниянын удобренияларын, листовой удобренияларын алып келебиз. Андан сырткары Фраримпекс деген Франция компаниянын удобренияларын алып келебиз. Эми аларды бөлүштүрүп айтканда булар азотный, фосфорный, калийный удобрениялар жана микроэлементтер. Бул билесиздер, азот бул боюнун өсүшүнө, фосфор тамырына, калий болсо бул ошонун түшүмүнө кетет. А микроэлементтер кальций, сера жана башка микроэлементтер анын сапатына кетет. Могул жерде доктор Тарсанын Speedfall бренди алдында фосфор цинк деген удобрение. Бул фосфор цинктин неге маанилүү? Фосфор жана айтып өткөндөй өсүмдүктүн майда тамырчаларын өнүгүшүнө жардам берет. А цинк болсо ошол тамырынын жерге терең кирип, жердин тереңдигиндеги керектүү макро жана башка минералдарды пайдалануу үчүн жерге терең киргенге жардам берет. Мындайча айтканда, фосфор менен цинк аралашкан удобрение Кыргызстанда азыркы күндө биздин компания гана сунуштай алат. Бул ошол өсүмдүктүн тамырынын майда тамырлардын өнүгүшүнө жана тамырынын терең жерге киришине эң жардам берчү удобрение катары эсептелет. Бул жер семирткич канча сом турат ушунуз? Бул 1,5 миң сом турат. 1,5 миң сом бүгүнкү баасы, листовая обработка дейт. Жалбырак аркылуу берилген. Жалбырак аркылуу берилген жер семирткичке мынакей культуралар айтылып атат. Злаковые культуры, хлопок, кукуруза дейт, свекла, картофель, сахарная свекла, семечковый, айтор баарына эле жарай берет экен да, бул универсальный экен, мындайча айтканда. Универсальный. Доктор Тарсанын Speedfall маркасы өсүмдүктүн көчөт катары стаканчикке жерге отурулгандан баштап түшүм алгыча бүт стадиясына керектүү азык затты бере алган удобрениялар бар. Бул баягы тамырынын өсүшүнө, боюнун өсүшүнө, түшүмүнүн өсүшүнө, светине, качествосуна жардам берчү. Бүгүнкү күндө Speedfall линейкасынын бүт удобренияларын колдонгон дыйкандар биздин компанияга абдан ыраазы. Көп жылдан бери колдонуп келишет, дыйкандар отзывдары жакшы, положительный. Ошол калий. Буну жанагы жердин анализин тапшырып, жердин анализде агрономдун сунуштамасы чыккандан кийин, кайсы культурага жараша жетпей аткандан кийин ошол жактан сунуштамадан келгенден кийин ошол жактын толуктап кетсе болот экен да. Сиз өтө маанилүү суроону жана маселени козгодуңуз. Негизинен биздин дыйкандардын көпчүлүгү бизде барып сүйлөшүп жүргөндө билебиз, алар мындай өзүлөрү билген, өзүнүн тажрыйбасына жараша жерге жана культурага мамиле кылышат да. Бирок профессионалдуу дыйканчылык үчүн эң биринчи жерди даярдаш керек. Жерди кантип даярдайбыз? Бак күзүндө айдап, агротехниканы жүргүзөбүз. Андан да маанилүү нерсе ошол өзүңүздүн культураңызды өстүрүүчү жердин топурагын образец алып, ошону топурактын составын анализин чыгарып берчү лабораториялар бар. Бишкекте бар, Түштүктө бар, азыр көп эле жерлерде болуп калды. Ошонун анализин алып, ошого жараша, мисалы үчүн ошондо азот канча бар, фосфор канча бар, калий канча бар,
ал pH кандай, ошол анализдерди чыгарып берет. Кайсы микроэлементтер жетишпейт, ошону чыгарып берет. Анан ошого жараша өзүнүн азыктандыруу программасын түзүш керек. Мисалы, эгер сиз селитраны чача берсеңиз, ал жердин составында и так селитра бар. Сиз жөн эле чыгым болуп атасыз. Чыгым. Ошон үчүн карап туруп, ошонун составында кайсыл жетпесе, ошол удобренияны Толуктап коюш керек. толукташ керек. Бул багы биринчиден экономикалык жактан дагы арзаныраак түшөт и жерге дагы профессионалдуу мамиле кылгандын белгиси болот. Ошо мисалы үчүн дайым эле жанагы азотный удобрениялар жерге аябай көп бере бергенде дыйкандар баягы селитра, карбамид берсем жакшы түшүм алам деп ойлойт. Азотный селитра ал түшүмдүүлүккө эч жардам бербейт ал. Ал только боюн өсүп беришине жардам берет. Аны көп чача бергенде ошол экил жерде жанагы щелочь деп коет, туздуулугу көбөйүп калышы мүмкүн, жанагы зыяндуу нитраттар болуп калышы мүмкүн, жер жанагы таш болуп, камак болуп калат го, ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы дыйкандарга айтарым өтө маанилүү нерсе, ошол дыйканчылык кылчу жериңердин анализин алып, ошого жараша керектүү макро жана микроэлементтерди агрономдун, профессионалдуу агрономдун сунушу менен кайсыл стадия берүүчүнү билип алып, анан дыйканчылыгыңызды кылыңыздар деп сунуштайбыз. Негизи ошол туурасы ошондой болот, келип түз эле мен айдайм деп туруп эле жер семирткич бериле деп эле келген туура эмес болуп калат. Туура эмес ал. Жана сизге башында айткандай, профессионалдуу дыйкандар уже уругун декабрь, январда ала баштайт дегендер, алар уже ноябрда жерин айдап, жерине керектүү макроэлементтерди анализин алып, уже күзүндө эле жер айдоо менен уже чачып койгон болот. Күзүндө эле анализ, топурак үлгүсүн алып туруп анализ тапшырып билип алышат, кайсы эмелерди чачыш керек, туура кылыш керек экен. Сиздерде ушул бир гана Бишкекте эмес, бүт региондо бар дедиңиздер, телефон номерлерин жазып коебуз. Инстаграм, Телеграм, башка баракчаларыңар барбы? Бар. Урматтуу дыйкандар, биздин кийинчерээк ушул каналдын көрүүчүлөрү бөлүшөбүз. Биздин жерлердеги биздин представительдердин контактный данныйлары, адрестери беребиз. Андан сырткары биздин Инстаграмда, Фейсбукта, ТикТокто, Ютубта өзүбүздүн каналдарыбыз, баракчаларыбыз бар. Издегенде Агриматка Кыргызстан же Агриматка KG деп иштесеңиздер чыгат. Ошол жерге катталып, керектүү маалыматтарды ошол жерден алсаңыздар болот. Андан сырткары биздин Лалафодо Агриматка деген страницабыз бар. Ошол жерде кеңири биздин урук жана башка дары-дармектин баалары жана башка информациялар дагы көрсөтүлгөн. Демек, соц тармактарда сиздерде оңой эле тапса болот экен, Дагы кошумчалай кетчү нерсе, биз 2020-21 жылы атайын дыйкандарга пайдалуу болсун деп кыргыз тилинде жана орус тилинде мобилдик приложение иштеп чыгарганбыз. Ал приложенияны сиздер Google Play'ден, Android системасынан Google Play'ден Agrimatco деп англисче жазсаңыздар, бул жерде көрүп тургандай Agrimatco деп ушундай жазсаңыздар, ушул эмблемасы чыгат. Ошо экени өзүңүздөрдүн мобилдик телефонуларга көчүрүп алып, дыйкандарга өтө пайдалуу, себеби ал жерде кыргыз тилинде тандап, ошол экени ар бир культуранын илдеттери, ото чөптөрү, оорулары, зыянкечтери жөнүндө кеңири сүрөттөр менен маалымат берилген. Анан ошолорго каршы кандай күрөшүп, кандай чараларды колдонуш керек дагы сунушталган. Бул ошол өзүңүздөрдүн өсүмдүгүңүздөрдүн сүрөт менен салыштырып эле өзүңүздөр диагноз койгонго жана чечим чыгарганга абдан ыңгайлуу программалардын бири болот. Бул Кыргызстанда кыргыз тилинде эң биринчи чыккан приложение. Бүгүнкү күндө бул программаны өзүнүн мобилдик телефонуна көчүрүп алган дыйкандар абдан ыраазы. Ошол жерден эле приложениеден керектүү кеп кеңеш маалыматын өзлөрү билип алып эле, өзлөрү дагы өзүнүн агрономия тарабында билим деңгээлерин жогорулатып атышат. Өзүнчө бир кирип видео тартып көрөбүз, урматтуу дыйкандар. Приложенияга кирип, балким бизге да керектүү суроолор болуп калса, ошол жактан издеп көрсөк болот экен. Аябай жакшы. Анткени деген дыйкандарга маалымат көп керек да. Биздин YouTube каналдан албай калган, жетишпей калган нерселери ошол бизге Кыргызстанга арналган атайын ошондой приложение бар экен.
Google Play, бир гана Android системасына арналган экен. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушундай болду. Уруктар боюнча, дары-дармек жетишсемдиктер боюнча толук маалымат бердик деп ишенебиз. Бирок толук маалымат берели десек, аябай убакыт көп кетет. Суроолоруңар болсо, астында описанияга, урматтуу көрүүчүлөр, описанияга биз телефон номерлерди жазып коебуз. Адистер менен байланышкыла. Ошол учурда баалары кандай болот экенин биз билбейбиз. Ошондуктан телефондорго чалып, бааларын билип, өзүңөр ушу адистер менен консультациясын алсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы. Кийинки чыгарылыштарга көрүшкөнгө чейин.